Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Урматтуу достор, араб тилине саякат аттуу доборубузга кош келипсиңер. Буга чейин биз сиздер менен бир нече тамгаларды өткөнбүз алфавиттен. Ошого улай дагы бүгүн бир нече тамгаларды өтөбүз. Анда эмесе баштадык. Бул каф тамгасы. Ка, кый, ку, ка. Бул калемсап. Ал эми араб тилинде аны калямун каф тамгасы сөздүн башында. Ал эми кийинки сүрөттө биз кара өрүктү көрүп турабыз. Кара өрүктү араб тилинде баркукун каф тамгасы сөздүн ортосунда дагы, аягында дагы келип турат берди. Ал эми кийинки сүрөттө биз сиздер менен пингвинди көрүп турабыз. Пингвинди араб тилинде битрикун каф тамгасы сөздүн аягында. Ал эми бул болсо каф тамгасы. Ка, ки, ку. Топту көрүп турабыз. Топту араб тилинде куратун каф тамгасы сөздүн башында. Ал эми бул сүрөттө болсо биз сиздер менен тортту көрүп турабыз. Тортту араб тилинде ка'катун каф тамгасы сөздүн башында дагы, ортосунда дагы бул жерде келип турат. Ал эми бул сүрөттө болсо биз сиздер менен отвертканы көрүп турабыз. Отвертканы араб тилинде мифеккун каф тамгасы сөздүн аягында. Ал эми бул жерде лям тамгасы ла, ли, лу. Бул сүттү көрүп турабыз. Сүттү араб тилинде лабанун лям тамгасы сөздүн башында. Ал эми кийинки сүрөттө биз кашыкты көрүп турабыз. Кашыкты араб тилинде мел'акатун лям тамгасы сөздүн ортосунда. Ал эми бул сүрөттө болсо биз балды көрүп турабыз. Балды араб тилинде асалун лям тамгасы сөздүн аягында. Ал эми бул тамга мим тамгасы му. Мисал катарында бул банан экен. Бананды араб тилинде маузун мим тамгасы сөздүн башында. Ал эми бул болсо жолборсту араб тилинде намирун мим тамгасы сөздүн ортосунда. Ал эми бул жерде болсо адам баласынын бутунун таманын көрүп турабыз. Таманды араб тилинде кадамун мим тамгасы сөздүн аягында. Ал эми бул нун тамгасы экен. ну. Көз айнекти көрүп турабыз. Көз айнекти араб тилинде назаратун нун тамгасы сөздүн башында. Ал эми бул болсо жүзүмдү араб тилинде айнабун нун тамгасы сөздүн ортосунда. Ал эми бул болсо тараза экен. Таразанын араб тилинде мизанун нун тамгасы сөздүн аягында. Ушу менен урматтуу достор, бүгүнкү сабагыбыз соңуна келип жетти. Кийинки сабактан жолугушканга чейин.